коомдогу эң биринчи зарыл болгон нерсе туугандар бул биримдик ынтымак эле. Бүгүн биз күбө болуп тургандай, бүгүн эле эмес, көптөн бери эле биз мына көрүп келип аткан нерсебиз мына ошол ынтымак, биримдик жок. Урууларга бөлүнүү негизиндеги болгон бөлүнүү, жер менен бөлүнүү, мусулман адамдын бириктирип турган иманы, жалгыз Кураны, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтү биз үчүн негиз болуш керек эле, бирок кандай болбой калды. Биздин бүгүнкү туугандар жашоодогу куруп жаткан достугубуз, биздин жашоодогу биримдигибиз, ынтымагыбыз ар бири өзүнчө артынан көздөгөн максат, жеке кызыкчылыктарды карап, ошонун негизинде биз достукту куруп баштадык. Албетте ал нерсе туугандар эмне үчүн болгон достук болсун, биримдик болсун, ынтымактык болсун, дал ошол нерсе жок болгон, жоюлган кезде туугандар ошол достуктун, биримдик, ынтымактын жыгылганы мына ошол нерседен. Ортодо бириктирген кызыкчылык жоголсо, ал достук ошол замат жок болот. Аллах Таала Кур'ан Каримдин Али Имран сүрөсүндө "Кунтум хайра умматин ухриджат лин-наси та'муруна бил-ма'руф ва танхауна 'анил мункари ва ту'минуна биллах". Аллах айтат, силер адамзаты үчүн, адамзат арасынан чыгарылган эң сонун үммөт мынакей силер болдуңар. Жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарасыңар жана Аллахка чыныгы иман келтиресиңер. Адамдын организми омуртка менен кармалып турат. Омуртка бардыгыбыз билгендей туугандар, мына ошол көтөрүп жүргөн, биздин денебиз көтөрүп жүргөн эң негизги нерсе мына ошол омуртка. Основа, негиз. Дал ошондой ар бир элдин, ар бир коомдун жакшылыкка буйруу, жамандыктан кайтаруу деген нерсе ар бир коомдо табылыш керек. Мусулман коомдо тем более бул нерсе болуш керек. Туугандар, жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтаруу деген ушул принципти биз унута турган болсок, мына ошол коомго түрдүү балелер келип баштайт. Берекенин качышы, адамдардын ынтымагы жоголушу, мына ушул нерсе пайда болот. Туугандар, бөлүнүп жарылуу деген нерсе илгертен канча деген жеке адамзат болобу, үммөттөр болобу, коомдор болобу, мына ошолордун урап жок болушуна алып келген нерсе. Биримдик, ынтымактын жоктугу бул шайтандын ийгилиги, ошол эле кезде ошол коомдун душманынын ийгилиги болот. Биримдиги жок, ынтымагы жок болгон коом ар дайым душмандар тарабынан булар кордук көрүп, кор жашоо кечирип калышат. Эч качан мына ошол коомдун душмандары адамдардын ынтымагын, биримдигин эч качан булар каалашпайт. Аллах Таала Кур'ан Каримдин аятында мынакей ошол Бакара сүрөсүндө ислах деп "Валя туфсиду фил ард", адамзатына жер бетинде бузукулук кылбагыла деп айтты. Бирок мына ошол бузукулук биз эң жашоодогу майын чыгарып жасаган нерсебиз, бар нерсени талкалап жок кылуу, мына ошол нерсе бүгүн биздин колубуздан эң сонун келе турган иш мына ушул нерсеге айланып калды. Бул илгерки Бану Исраил коомундагы болгон мына ошол кайгылуу сүрөттөрдү Аллах Таала Кур'ан Каримдин көптөгөн аяттарында бизге баяндап, сүрөттөп айтып берди. Бирок биз бул нерселерге көңүл бурбай калдык. Биз илгерки ата бабаларыбыздын тарыхына туура көз караш менен карап атабыз. Бурмаланган тарых ал эч качан коом үчүн ошол элдин келечеги болуп эч качан болуп бере албайт. Бүгүн мусулман калкы көкүрөгүн кармап, илимий башталуулардын баарында мусулмандар турган. Медицинасы, так ошондой наука, билимдер бардыгы мусулмандардан чыккан деп биз канчалык сыймыктанып бул нерсени мактанбайлык, бирок бүгүн абал таптакыр бул нерсенин тескериси. Мусулман калктардын баарын алып карасаң, булардын бардыгы потребительдер. Жашоонун чыныгы, маңызын мына ошол имансыз болгон капырлардын коомдорунда мына ошол илимий жетишиктүү, технологиянын өнүгүшү, мына ошол нерселердин бардыгы имансыз болгон адамдардын колунда. Албетте мына ушул нерсенин өзү туугандар адам заты үчүн бул динибизди артта, орто кылымдарда калып кеткен деген түшүнүктүү сөзсүз түрдө мына ушул бардык адамдарга көрсөтүп турат. Бул дагы туугандар биздин чоң бир жаңылыштарыбыздан болуп эсептелет.
Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жөөттөр 71, насронилер 72 топко, ал эми менин үммөтүм 73 топко бөлүнөт деп айтты эле. Мына ошол нерсени Умар ибн Хаттаб башын кармап, кантип Куран бир болсо, кыблабыз бир болсо, пайгамбарыбыз бир болсо, эмне үчүн биз ушунча көптөгөн топторго биз эмнеге бөлүнүп кетебиз экен деп Абдуллах ибн Аббас пайгамбарыбыздын аласынын баласына пайгамбардын дуасын алган, Куран илимин өтө жакшы билген Ибн Аббаска адамдарды жөнөттү. Ибн Аббас жооп берип атат. Биз азыр мына ошол түшүп жаткан вахийге биз күбө болуп турабыз. Эмне себептен жана кандай сүрөттө, эмне максатта түшүп турганына биз күбөбүз. Ошондуктан биз убакыттын өтүшү менен ушундай бир муундар келип, Куранды мына ошол илим, шарияттарды так билбестен мына ошолор жаңылышуу жашоосуна, булардын түшүнүктөрүнө аралашуу, мына ошол нерселер кирип, андан кийин мына ошол бөлүнүп жарылуу деген нерселер пайда болот деп Ибн Аббас түшүндүрдү эле. Биз бул нерсеге бүгүн бир жакшына күбө болуп турабыз. Илгерки ошол халифаттар, Аббасидтердин доору, мына акыркы селемнакей ошол Осмон империясы деп туугандар Европанын жарымы ушунчалык чочулап, Рим, Ватикан титиреп калтырап турган мына ошол Осмон доору дагы туугандар урап жок болду. Эмне себептен деп бул нерсеге суроо бере турган болсок, сөзсүз түрдө биринчи эле жарат адамдар нафс менен шахватка берилүү, мусулман адамдардын ортосундагы болгон биримдик ынтымактын жоктугу мына ушул нерсени коомдо мына ушул чоң бир проблеманы жарат. Биримдик ынтымактын максаты бул исламдын, динибиздин негизги бул эң негизги принципи бул ынтымак, биримдик. Аллах Таала мынакей «Ва'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu». Барыңар Алланын динине байланып, андан кийин бөлүнүп жарылбагыла деп Аллах Таала буйрук берди. Анфал сүрөсүндө Аллах айтат: «Ва ла таназa'u фатафшалу ва тадххабу рихукум». Бири-бириңер менен талашып, тартышып, бөлүнүп жарылбагыла. Силердин кылган ишиңердин баары ийгиликсиз болуп, жашоодо силерге ийгилик деген нерсе жоголот дагы, ва тадххабу рихукум, силердин күч кубатыңар жоголот деди. Жана бир рихукум дегени кээ алымдарыбыз бул нерсени давлат деди, мамлекет деди. Мына ошол мамлекетиңер талкаланып жок болот деген сөз дагы бар.